Пригород жалпы билим берүү орто мектеби. Кыргыз тили сабагы. 7-класс. Сабактын темасы этиштерди кайталоо. Окутуучу Анар Арасабековна. Сабактын максаты окуучулар этиш тууралуу жана чактары тууралуу толук маалымат алышат. Мисалдарды келтирип, ар бири өз алдынча сүйлөм түзүүгө машыгат. Окуучулар дүйнө таанымын кеңейтүүгө, сүйлөгөбүн, ой жүгүртүүсүн, эске тутуусун жакшыртууга машыгат. Ынтымактуулукка, бирин-бири сыйлоого, патриоттуулукка, кыргыз тилин сыйлоого, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат. Этиш заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирүүчү сөз түркүмү этиш деп аталат. Этиштер эмне кылды, кантет, эмне кылып жатат, эмне болуп жатат деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, Асан топ тепти. Айшакан гүлдөргө суу куюп жатат. Булактан суу агып жатат. Айылга жакында барам. Кыргыз тилинде этиш сөздөр түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал этиштер болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй этиш сөздөр бир гана сөздөн турат. Мисалы, бас, тур, отур, сүйлө, аткар деген сыяктуу сөздөр. Ал эми татаал этиш сөздөр эки же андан көп сөздөн туруп, бир гана кыймыл-аракетти билдирип, бир гана суроого жооп берет. Мисалы, тосуп чык, ойлоп тап, чаап ташта, коштоп жүр, баш бак, кол кой, алдан тай, тарс эт, тартып бара жатат деген сыяктуу сөздөр. Мисалы балдар, жөнөкөй этиш сөздөр менен татаал этиш сөздөрдү салыштырып көрөлү. Жөнөкөй этиш далилде, татаал этиш далилдеп бер. Жөнөкөй этиш алектен, татаал этиш алектенип жүр. Жөнөкөй этиш сүрөттө, татаал этиш сүрөттөп айт. Балдар, өзүңөр байкагандай эле, бул этиш сөздөрдүн эки вариантындагы тең этиш сөздөр бир эле суроого жооп берет. Бирок бирөө бир сөздөн, ал эми экинчиси эки сөздөн турат. Этиштин терс формасы кандайча жаралат? Кыргыз тилинде этиштин терс формасы эки жол менен уюштурулат. Биринчиси терс маанинин мүчөсү ба этиштик негиздерге жалганышы менен пайда болот. Мисалы, бар деген этиш сөзгө ба мүчөсүн улап көрөлү. Барба, келбе, ойнобо. Демек бул жерде этиш сөздүн терс формасы жаралып жатат. Ал эми экинчи жолу бул жок, эмес, элек деген сөздөрдүн этиштерге кошулуп айтылышы аркылуу пайда болот. Мисалы, барган жок, барган эмес, бара элек. Балдар, өзүңөр күбө болгондой эле бул жерде этиштин терс формалары эки жолдо жаралды. Ошондой эле кыргыз тилинде этиштин 3 чагы бар экендигин билебиз. Булар учур чак, келер чак жана өткөн чак. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан окуяны билдирет. Мисалы, күн уясына батып баратат. Ал эми келер чак балдар. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийинки боло турган окуяны билдирет. Мисалы, мен келечекте учкуч болом. Же болбосо, мен эртең чоң атамдыкына барам. Ал эми өткөн чак балдар. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурда боло турган окуяны билдирет. Мисалы, Дүйшөн бизди 1-класста окуткан. Бул өтүп кеткен окуяны баяндап жатат, туурабы? Ошондой эле өткөн чактын 4 түрү бар. Алар айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак. Айкын өткөн чак д, т мүчөлөрүнүн жалганышы менен пайда болот. Мисалы, барды, келишти, жатышты, турушту,
деген сыяктуу. Ал эми капыстыкка өткөн чактар ып, ыптыр мүчөсүнүн уланышы менен пайда болот. Мисалы, барып, келип же болбосо барыптыр, келиптир деген сыяктуу. Ал эми жалпы өткөн чак ган, кан мүчөлөрү аркылуу пайда болот. Барган, барышкан деген сыяктуу. Ал эми адат өткөн чак болсо чу, чү мүчөлөрүнүн жалганышы менен пайда болот. Мисалы, барчу, келчү, уктачу, турчу деген сыяктуу этиштер бул адат өткөн чак болот. Анда эмесе балдар, азыр бүгүнкү өтүлгөн темаларды бышыктоо максатында көнүгүүлөрдөн иштейбиз.